Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Галстус маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү программанын мейманы Нарын облустук Біріктірілген ооруканасынын көз оорулар бөлүмүнүн башчысы Асанова Айнура Абдылдаевна. Көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Куш убак болсун. Айнура Абдылдаевна, ушул сиз дарыгер катары канча жылдык эмгек тажрыйбаңыз бар? Анын ичинен ушул Теңир Тоо жергесине келип иштегениңизге канча убакыт болду? Менин билишимче сиз Чүй жергесинин кызысыз. Анан деги эле Нарын жергесинде эмне өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз? Кесибиме 26 жыл чамак болуптур иштегениме. Ошонун ичинен 8 жыл Нарын Теңир Тоо жергесине буйруптур. Баары айтышат го салыштырмалуу менен депчи, чындап эле Чүй өрөөнү, Сары өзөнүгө караганда Теңир Тоонун жергесинде дарылуу ыкмаларын, ошол эле бейтаптардын оор акыбалында башкача өзгөчөлүктөрү болот экен. А өзгөчөлүк эмнеде? Себеби бул баягы бийик тоолуу аймакта болгону менен мында дагы мындай таасир берер экен. Ошол эле көз дартка, ошондой эле баш ооруга, баардык тараптарга. Бирок ошону менен айтайын дегерим, кылымдан кылымга чейин кандай биздин ата бабалар жашап жүрчү да. Андай мындай ооруга чалдыкчу эмес, анан ушундайга суроо бере берчүмүн дейм да. Анан кийин ушундай баягы илимий изилдөө менен жирип жүргөн кезде деле, азыр деле ушундай улантуу болуп атканда байкадым, көрсө биздин ата бабаларыбыз тамак ашка, табигат менен өтө жакын болчу экен. Ошол таң калыштым, мынакей мисалы үчүн азыр жаз учуру болуп атат да. Эми кыштан аман эсен чыгып дегендей, кыштан аман эсен чыкканда ошону дагы биздин ата бабаларыбыз, апаларыбыз дан азыктардан азык түлүк жасап, ошо менен азыктанып, баягы авитаминоз деп медициналык тил менен айтканда, ошо менен дагы күч кубат берип, ошол кезде анан кийин көк чыгып, биенин сүттү ичип, самалында ичип, кымызында ичип, үркөр жылдыз чыкканга чейин деген, бул чын эле бул чоң философия да, табигат менен бирге болуп. Ошол кезде чын эле дал келет экен, даже эгерде Кытай медициналык тараптан караганда жаз мезгили тазалануучу мезгил болот. Ошол кезде карабайсыз, биздин ата бабаларыбыз ошого дагы ошондон баштап эле тазаланчу экен. Биздин улуттук суусундугубуз биенин сүтү, андан ичин самалын жасаганы, бул абдан чоң дарыгерлик касиети бар. Чындап эле бул орган системаларды тазалануучу зат экен. Баягы биз капельница алып, баарыбыз мындай жакшы көрөт го, а мен ойлойм, баарынан тете ушул суусундук, улуттук суусундуктарды ичкенге бул капельница алганга барабар депчи. Ошондо мен баягы илимий иш менен отурганда, мен бир макалага такалып калдым да. Бизге белгилүү болгон Дарвин деген улуу филолог. Биз аны филолог катары билебиз, а көрсө анын эң биринчи кесиби көз доктор экен. Көз доктор, анан ошондон бир макала түшүп калды мага. Ошол кезде 19-жылында ал илимий иш жасаптыр. Эки элди алыптыр, Орто Сибирде жашаган элди, анан кийин Орто Азиядан кыргыз элди алыптыр. Ошондо бир орун алып, катаракта дегенде чил басып калгандай алганда, ошондо салыштырып караганда ошол бир корутундуга келиптир. Кыргыз элинде катаракта оорусу 100 кишиден бир эле киши деле кезигет экен. Ал эми Орто Сибирде жашаган элде 100кө 88-80% келет экен. Анан кийин эмне себептен дегенде, ошондо жооп берди. Себеби кыргыз эли улуттук суусундукту ичкенге ошого түрткү берет. Кымыз, биенин сүтү, кымыз. Демек, самал кымыз организмге, адам организмине аябай эле пайдалуу. Анын ичинде көздүн дагы жакшы көрүүсүнө же болсо мындай жакшы баягы көрүүнү сактап калуусуна өзгөчө таасир берет деген кеңеш айтат экенсиз да. Ооба, чындап эле туура нерсе. Илимий жагынан дагы биздин ата бабаларыбыздын када салттан калгандар тарабынан дагы табигый жагынан. Себеби ушул кымызга чейин самалга чейин биенин сүтү, чындап эле ушул ичкенде кан тамыр системаларды эң негизгиси ичке аппарат деп коебуз го. Ашказан ичегини тазалануудан кийин кан тамыр системадан, биз билебиз дагы лимфатическая система дейт. Ошол лимфатикалык системаны тазалайт. Кан тамыр системаны тазалаганда көздүн өзүнүн тамырлары абдан кичке эмеспи?
абдан ичке микроскопия караганда көрүш үчүн микроскоп менен карайсың да. Анан кийин ошол түбүнө, көздүн түбүнө чейин жетет экен да. Бүт дана азыктар, керектүү нерселер анан тазалануучу экен, күч кубат берүүчү экен, көздүн курчуна да берүүчү экен. Эми сиздин ушул балалык мезгилиңизге кайрылсак да, кичи мекениңиз кайсыл жер, каяктан өсүп чоңойгонсуз? Менин балалык кезим төрөлгөнүм ошол кезде борбор шаарыбыз Фрунзе болчу. Азыр Бишкек шаары, ошол шаардын калаасында төрөлүп, анан балалык кезим тайтам тайнемдин колунда Каракул шаарда, Пржевальск шаарда болчу ал кезде. Ошондо мени көп эңсеген, көпкө күткөн небере кыз экенмин да, ошондо мени алып кетип калышчу экен. Менин биринчи көз доктурдун кесибине түрткү берген ошол апам тайнем болчу эле. Мага көп мындай жагдайларды үйрөттү эле. Ошол көздүн ысыгы эмнеден болот деп, эмне үчүн көздүн ысыгы болот. Бул мындай экен да, көздүн ысыгы боордон болот экен. Канчалык биз ысык оор тамак жесек, көзгө да өтөт экен. Анан чындап эле официалдык медицина менен караганда, кытайдык медицина менен караганда, боордун ысыгы, кыргызча сөз менен айтканда, кызга көзгө өтөт экен. Көзүң кызарат экен, көз жаш агат экен. Бир мындай кычышкансыз болот экен. Менин үй бүлөм көбүнчө биздин үй бүлөбүз кесибиз дарыгер, анан кийин юриспруденция, анан мугалим. То есть бюджеттик кесиптерге ээбиз. Менин өз ата-энем доктор, билимдүү, илимий даражага жеткен апам, ортопедиялык илимде салымын чоң салганда, туубаса бутту баспай калган, мындай туубаса төрөлүп калгандарды, баспаган буттарды бастырып, атамдыкы болсо алда гемодиализ деп жасалма бөйрөк деген чоң медицинабыздын тарабы бар да, баягы бөйрөк иштебей калганда, ошол кезде 70-70 жылдары, акыркы 70 жыл менен 80 башталгыч жылдарда ошол илимийди өздөштүргөн Кыргызстанда. Эң биринчилерден болуп өздөштүргөн, киргизилген ошол дарылоо ыкмаларын, жасалмалуу бөйрөк иштебей калганда жасалмалуучу мындай аппарат дегендей, аппарат искусственной почки ошондо өздөштүрүп, иштештирип, областтарга киргизген кези ушул биринчи адамдардын кез болот да. Тайнемди ал мындай ак сөөк, ушундай сулуу, баягы Чехов жазуучубуз бар го, адамда бүт толук сулуу болуш керек. Дене тарабынан дагы, ички аппаратынан, ички дүйнө менен дагы, кийиминен менен дагы, сүйлөгөн сөзүнөн дагы ошолдо менин тайнем ошолго аябай топ келет да. Тайнемден абдан көп талим тарбияны алып, тайтам дагы өзгөчө босогон аттай электе эле сен деген 99% сен деген дартты билишиң керек ушул кишини. Эмнеге мындай, эмнеге муктаж болуп атат, кайсы эмнеси ооруп атат, сен ошону билишиң керек. Мен айтып калчумун, папа атага мен кантип билем, мен аны сүйлөбөсөм, сүйлөшө электе эле, көрө электе эле, анализдин көрө электе эле, мен кантип мен аны менен биле алам. Жок, сен деген көрөөр менен, бир замат көрөөр менен, бир көз караш менен сен деген билишиң керек. Кандай жардам беришиң керек, кандай дарылашың керек деп. Эң биринчи сенин дарылоо ыкмаң бул деген сенин мамилең, анан сенин жылуу сөзүң деди. Ошо менен чындап эле анан ошол күндөрдө мен унутуп калдым деп, баягы окуу процесс менен жүрүп, анан кийин баягы иштеп калганда кайра ошондоп эсиме кала берет. Азыр колдоносуз ошону? Колдоном ошону. Көз доктур кантип болуп каларыма ушуну азыр эстесем, баягы айтып атпаймынбы, сиздин биринчи сурооңузда балалык кезим акыркы күндөрү көп эле эсиме кайра келип атат да. Көз доктуру болгонумду көрсө, мен балалык кезде эле үйдөгү койлордун көзүн бир эсимде кызарып калган. Тим эле көзү жашылданып, анан кийин булардын да көзү ооруйт турбайбы деп коёмун. Эмнеге оорубайт, тирүү жан эмеспи деп коем бала кезинде. Анан кийин бир топ убакыт өтүп карасам, үйдөгү бир айылга барганбыз. Көчү деген айыл Түп районунда. Анан ошо тайэжемдин үйүндө мышык бар эле, мый.
жанымдан чыкпай эле, жагымдан чыкпаса деле анан кийин карасам көзү чылпактаган, жабышкан. Анан кийин мындай иренжип кеттим да, бирок бир жагынан мындай боорум ооруп кетти. Муну да бир эмне кылсам болор бекен деп, анан ичип аткан чайымды эле муздап калган. Анан чайымды алып туруп эле акырын мынтип куюп койгон, башыначы. Башынан көздү. Анан кийин дагы жакшы, бул баягы чай ичкенибиз тышта эле болчу. Анан башын чалкалап эле пур деп атып эле анан кийин кетип калды, чуркап кетип калды. Анан кечинде эле карасам эле көзү ачылып калды. Таң калдым. Тең туштар бар эле ата энемдин. Анын апасы бар эле, көрсө 5-6 жыл чамасында көзү көрбөптүр. Көзү көрбөй отуруп калыптыр үйдө. Анан бул деле апанын эле мен көрүп калганмын. Бишкек калаага келгенде балдар менен учурашып, андан кийин учурашкан барганда көрүп калдым да, азиз болуп отуруп калганына. Анан ошол кезде мен деген 3-4 курстарда болуп калган кез экен мен. Анан кийин аябай боорум ооруду. Бул кандай дарыласа болор бекен деп. Баласым да чоң кызматкер эле кезде бул иштечү неме болчу байке. Анан кийин көз докторлорго деле алып барышчу, консультация деле алышыптыр. Анан натыйжасыз болду да. Анан ошо менен отуруп калыптыр. Анан кийин апам киришти. Дагы жардам берсек болобу экен деп киришип, улуттук госпитальга алып барып, консультацияны алып, ошондо чечимге келишти. Бир көздү дарылоо ыкмасы хирургия тарабынан болот. Бир көздү жасаса болот, экинчиси үмүт жок деп. Ошондо дагы биринчи көздү жасаганда дагы операциядан кийин билинет деп айтышты. Ошентип папа операциядан жасалып, анан кийин ооруканага жатканда учурашпай, тамак аш киргизип деген ошондо эле мен ата энем үйрөтүшү. Улууларды сыйлоо, карыларды сыйлоо, оору бейтапты караганда жакшы карап, тамакты киргизип, ысык тамакты берип дегенде ошондо эле маган өзүнүн кыймыл аракети менен, сөздөрү менен мага ушуну көрсөтүп тарбия бериши экен да. Ата энелеримчи. Анан кийин келгенде апа палатага киргенде көрүп учурашып, көздөрү жанданып, көздөрүнө от кирип, ошондо апанын жүзү, ошол эненин жүзү кадимкидей жашарып кетти. Көзүнүн ачылып кеткенине канчалык түрткү берди. Жүзү дагы, бели дагы, көкүрөгү да ачылып, мындай ошондой аябай таң калдым дагы. Анан кийин чыгып атабыз дагы, анан кийин ата энеме айттым, мен деген көз доктуру боломун дедим. Ошо менен дагы бир күн өткөндөн кийин ата энем айтып калды, көз доктуру болгонго аябай кыйын эмеспи? Өтө аябай майда орган эмеспи? Балким сен ойлонорсуң, балким сен дагы эле уланта бересиң оперативдик гинекологияны. Десем, жок, мен чечимге келдим, толук мен деген көз доктуру боломун деп. Ошо менен апа түрткү берди көз доктуру болгонума. Операциялар жасап, ошол адамдарга жарыкчылык тартуулаганда сиздин сезимдериңиз кандай болот? Ошол бейтапты көргөндө, айыкканын көргөндө кандай сезимдерде каласыз да? Бир ак халат кийгенден кийин привиз бар дегендей ушул бир бейтаптан угуп калдым да. Бул бейтап өзү Азиз туубаса 8 марттан болот да, аты Өмүрбек. Фамилиясы Исаев. Ошол бейтап айтып калганда мен дагы деп калдым да. Көрсө мен баягы иштеп аткан ишимди так иштеп, так аткарып, таза иштеп, жакшы дарылап, натыйжа менен начар кылбай дегендейчи, мындай ответственный, жоопкерчилик мененчи. Анан кийин дарылоо ыкмаларыбыздын кесепетинен жакшы айыгып кетсе, көз көрүп кетсе, демек жакшы натыйжа болду деп дагы мындай иштин аракети менен жүрө бергенде, анан ушул Өмүрбек бир айтып калды. Айнур эже, 8 мартка телефон чалуу болду да ушул баладан. Анан кийин айтып калды. Ушундай сонун сөздөрдү да, анан деп калдым, чын эле бул туура имеет место быть деп дагы. Көрсө ал айтат, сизде көрбөй калган, азиз болуп калган көздөрдү билимди ийне менен кудукту ачкандай, сиз болсо булактын көзүн ачкандай сиз ачып атасыз канчалаган кишилерди. Ушундай маанилүү сөздөрдү канча мындай камтылган.
жеке мен гана эмес, жеке биздин жалпы саламаттык сактоо системасында ушул эле мен азыркы иштеп аткан Нарын облустук оорукананын иштин натыйжасы, ушул биздин көз бөлүмдүн жааматтын баардык толук ишинин менен аракетинде ушинтип көз ачылып кетип атпайбы. Телефон, компьютер кесепетинен ошо көз оорулары кескин көбөйүп айтылып атат да. Анан деги эле ошол айрыкча жанагы кичинекей эмгектеген балдардан тартып ошол телефон кармап атат да. Анан ушул канчалык деңгээлде ушунун чындыгы бар, адамга кандай таасир берет, айрыкча кичинекей балдарга ушул боюнча айта кетсеңиз да. Иш убактысында тиешелүү звонокторго жооп берип, тиешелүү маалыматтарды берип, тиешелүү суроолорго жооп берип дегендей. А үйгө келгенден кийин биз үйдү аттагандан кийин биз калтыратпайбыз иш убактыбызды, туурабы? Анан мен ойлойм ушул телефонубузду да биз да калтырышыбыз керек да. Жаңы эле бала өсүп атканда бүт орган системалар дагы калыптанып иштей аткан кезде, ушул эле кезде көз болбойт да. Себеби 18 жашка чейин көз дагы эле өсөт. Ушул жаңы эле эмгектенип келаткан баланы телефонду карматай коюп алаксынсын дегенде, ошол эле кезде эле көз туура өскөнгө багытта болбой калып атат. Пайдасыз нурлар чагылышат. Пайдасыз нурлар бул деген мээнин клеткаларынын структураларына терс берет, көздүн карегине да терс жагдай берет. Ошон менен бара-бара жакын арада миопия деген болуп калышы, көбөйүп кетиши мүмкүн да. Эми иштен сырткары өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз, үйдө кандай кожо экенсиз, ошол боюнча маалымат бере кетсеңиз, чарчаганда эмне иш менен алек кыласыз, үй бүлөңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Жолдошубуз атабыз десе өкмөт ишинде, өкмөттүн элдин иши менен кам болуп атат. Үй бүлөбүздө бизде 4 балабыз бар, 2 кыз, 2 уул. Уул 2 чоң балдарыбыз өзүнүн жеке турмуштары менен алек болуп, окуган окуунун үзүдүн көрүп деген алекте болуп атышат. Кенжетайларыбыз, уулубуз институттун окуп атат, юридикалык академияда. Кенжетайыбыз болсо кыргыз мектепте, кыргыз тилинде окуп атат. Себеби мен буга абдан басым бердим. Себеби өзүбүз эне тилибизди, дилибизди сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Кыргыз тилибизди сыйлашыбыз керек деп ошол Кенжетайыбыз кыргыз тилде өз эне тилинде окуп атат. Эсимде ушул 1-класска барганда ага чейин деди кичинекей эмеге барып жүргөндө бала бакчага Нарында келип калганда таң калдым. Нарын тургундары көп эле балдарын орус мектепке, орус класстарга берет экен. Кыргыз тилди сыйлаш керек. Кыргыз тилди сүйлөсөң башынан аягына чейин кыргыз тилди сүйлөшүң керек. Орусча сүйлөсөң ошондо дагы билимдүү сүйлөш керек башынан аягына чейин. Анда карабайсыз, бул убакыт өтүп, мен дарыгерчиликтен тышкары мен дагы педагогикалык дагы сабак берип калдым. Кыргыз орус славян медицина факультетинде. Андан дагы мамлекеттик эл аралык университетте медициналык факультети бар эле, ушул жерде сабак берип калдым. Чет мамлекетте жарандарга офтальмология сабакты. Ошондо кыргыз тили, орус тили эмес, англис тилинде сабак бердим. Ошондо баа бердим, ата-энеме тарбиялаган. Ушунун башынан аягына чейин англис тилде сабакты өткөзүп, лекцияны да окуп, ошондо тил маселени баары бир маани беришибиз керек. Өзүбүз улутубуз кыргыз болгондон кийин биз кыргызды тилибизди сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. А чет тилди баары бир кайсы убакыт болбосун үйрөнүп кетүүгө болот. Көрсөтүүбүздү жыйынтыктап жатып сизге эркин микрофон жалпы элге кайрылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу менин кыргыз жарандарым, урматтуу менин кыргыз эли. Кыргыз эли негизи ушундай улук эл да. Баягы чет жакта баары көргөндө дагы баары бир ушундай баа беремин. Кудайга миң мерте шүгүр ушул Кыргызстан жараны болгонума, Кыргызстан жеринде төрөлгөнүмө, андан кийин ушул тилегеним силерге баарыңарга саламаттыгыңарды бекемдегиле, ден соолугуңарды карагыла. Ден соолукту бала кезден баштап
Кудай берген өмүрүнө чейин караш керек. Бардык тараптан бул менталдык ден соолук болуш керек, физикалык ден соолук болуш керек, ички дүйнөлүк дагы ден соолук болуш керек. Ошон үчүн бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бизге убакыт бөлүп маекурганыңызга чоң рахмат. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Сизге дагы чоң рахмат. Убакыт бөлүп дагы мен ойлойм ичине мындай жарандарыбыз дагы ойлонуп калар ушул жак азыркы заманбап хай-тек технологиясынан дагы өзүнүн чеги менен ошонун үзүрүн туура багытта колдонушса элибиздин саламаттыгыбыз чын болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү программанын мейманы Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын көз оорулар бөлүмүнүн башчысы Асанова Айнура Абдылдаевна болду. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү, сак саламатта калыңыздар.